Саламатсыздар, урматтуу туугандар, урматтуу бүгүнкү марафондун катышуучулары. Мына бүгүн эң бир сонун күн болуп атат. Мына бул жерде облустун аппарат башчысынын, то есть облустун аппараты башчысы да айтып кетти, бүгүн тарыхый күн деп. Тарыхый күн, бирок тарыхый күн мындай болбош керек. Тарыхый күндө мына азыр биздин облустубуздун жетекчиси ооруп атат экен, ал жөрмөлөп болсо да келиш керек. Акимдерибиз, мэрлерибиз мерде туруш керек. Себеби бүгүнкү жаркын элес күндү, бүгүнкү ушундай элибиздин журтубуздун жыргалчылык күнүн ушу Тукубай Тайгараев окшогон биздин аталарыбыз, ушундай баатырларыбыз алып келди. Тукубай Тайгараев бул 21 жашында каза болгон биздин аталарыбыз экен. Ата деп айтышка да кээде мындай ойлоп каласың, мына мен 50-ге чыктым. Бул киши болгону 21 жашында өткөн экен. Бул киши бала кезинде бала ойдон өткөн экен. Бирок бала ойдон элди коргоп, элдин жыргалчылыгы үчүн, мамлекетибиздин жыргалчылыгы үчүн, келечек муундар үчүн ошол душмандардын арасында өзүнө граната байлап алып, өзүн өзү жардырып, душмандарды каза таптырган, душмандарды өткүзбөй кармап калган биздин баатыр улубуз ушул Тукубай Тайгараев. Тукубай Тайгараевдин алдында губернатор эмес, аким эмес, мэр эмес, же кайсы бир адамдар эмес, бардыгыбыз эл журтубуз тизе бүгүп ушул кишиге ыраазы болсок, эч кандай бир ашыкча болбойт. Бул адам ушул өзүнүн 21 жашында ушул жерде издери калды. Ушул жерде басып туулуп өстү. Биздин аталарыбыз, биздин абаларыбыз ушул келечек муундарга болгон чоң үлгүлөрдү көрсөтүп кетти. Мына азыр мектептин окуучуларын алып кирип кетти. Ушуларды карап туруп мен айттым, міне ушу балдардыга үлгү болсун. Балдарыбыз азыр эмне менен тарбияланып атат? Эртең балдарыбызды эртеңки тарыхта 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 100 жылдан кийин биз кандай муунду кабыл алабыз? Мамлекетибизди ким сактап калат? Мына ушундай Тукубай Тайгараевге окшогон, ушундай атактуу баатыр аталарыбыздан балдарыбыз тарбия алыш керек. Ушуларды биз көбүрөөк айтышыбыз керек. Бул мектеп окуучуларды көбүрөөк жеткизишибиз керек. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен дагы бир жолу айтып кетейин, уюштуруу комитетине, айрыкча ушул фонддун жетекчилерине, мына Калдареке баш болгон жана башка биздин урматтуу агаларыбызга баарыңыздарга рахмат. Россияга чейин барып кыдырып келдиңиздер. Ушу баатырлардын ар бир үйлөрүнө барып, 11 баатыр ошол жерде Россияны, то есть Советтер Союзунун 11 өлкөсүнөн 11 баатыр чогуу 200-ге жакын фашистти жок кылышып, жана ошол жерде биздин Тукубай Тайгараев атабыз 21 жашында жанына келген немистин офицерлерин, солдаттарын кошо жардырып граната менен каза болгон. Мына ошолордун ар бир үйүнө чейин барып, ошол каза болгон жерде чейин барып келген уюштуруучу комитетине рахматыбызды айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Себеби бул атабызды, Тукубай атабызды, Тукубай Тайгараевди Советтер Союзунун баатыр экендигин биздин кыргыздарыбыз согуш бүткөндөн кийин 10 жылдан кийин болду, 10 жыл, 15 жылдан кийин гана билдик. Бул атабыздын баатырлык наамы башка бир Казакстанга кетип калып, Алла Таалам бар экен, Кудай бар экен, кайра бизге 15 жылдан кийин кайтарып алып келип берди. Жападан жалгыз бир үй бүлөнүн баласы, бир жалгыз кемпир эненин баласы мына ушундай чоң баатырлыкка жетти. Урматтуу туугандар, урматтуу жетекчилер, мына ыраазычылыгын билдирип атат биздин уюштуруу комитет төрагасы. Уюштургандык үчүн туура, уюштурганыңарга рахмат. Бирок ошол жетекчилер ушул жерге туруш керек. Жетекчилер өз үлгүн көрсөтүш керек. Бул баатырларыбыз кайра төрөлбөйт, кайра жаралбайт бул баатырларыбыз. Согуш болбосун. Мындай баатырлар жаралып, өмүрлөрүн кыйып, мамлекетибизди сактаган согуш болбосун. Бирок бул баатырларыбызды биз кылымга сактап калышыбыз керек. Мына ошондон бери 75 жыл убакыт өтсө, дагы 75 жыл, дагы 200-300 жыл бул аталарыбызды сактап калышыбыз керек. Ошондуктан баарыңыздарга, мына ушул жерге келгендерге сиздерге ыраазычылыгымды билдирем, рахматымды айтамын. Маған кече эле
барып аксакалдар ушул бүгүн болуп атат деп айтып калышты. Мен срочно келип калдым. Мына жанымдан, өзүмдүн жанымдан. Анан берген акчаңарды ачык айтып кеткиле. Унчукпай таштап кетпесин. Мен өзүм жаныма мына 50 000 сом акча алып келдим. Азыр срочно. Бирок дагы 50 000 сом акчаны мен Калдар акеге берем. Муну дагы мен атыман урматтуу жюрилер жазып койсоңуздар болот. Мен атымдан ошондо 100 000 сом акча. Кошумча. Рахмат бардыңыздарга. Баш ийип рахмат айтам, рахмат. Рахмат, Антөйт Кылыш, сиз аябай жүрөк толкундуу сөздөрүңүз бар болуңуз, элдин болуп жүрүңүз. Рахмат сиздерге, аларга. Урматтуу коноктор, бул марафон ошол областтык Жалал областтык администрация үчүн сулак. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, урматтуу мусулмандар. Биринчиден, мына жогоруда өзүңүздөрдүн жетекчиңиздер айтып кеткендей, облустук жетекчи айтып кеткендей, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул азыркы Алла Тааланын улгаган ыйык күндөрүндө, орозо күндөрүндө оозуңарды ачып коелу деген ниет кылдык эле. Ошого мына Алла Таала буйрук жеткизип атат. Ошого Кудайга шүгүр. Урматтуу туугандар, эми билесиздер, мени өзү сиздер менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен менин Алла Таала менин тагдырымды мындай бир кошкон. Мен сиздердин жетекчиңер болуп иштедим. Мен сиздер менен бирге чогуу кызмат кылдым. Сиздер менен чогуу элге, журтка, мамлекетке, өзүбүздүн эмгеги арнагабызга аракет кылдык. Ошондуктан силер мага жанагыдай бир бейтааныш эмессиңер да, баардыгыңар. МЧС дегенде кайсы нерсе болсо дагы менин жүрөгүмөн өтөт. Айрыкча мына кечээ күнү болгон Жалал Абад жергесинде болгон чоң кырсыкта, баягы заводдо болгон чоң кырсыкта силердин кылган эмгегиңерди көрүп, мен өзүмчө чоң ыраазы болдум. Ошол жерден уруксат берсеңиздер, 1 мүнөткө бир окуяны айтып берейин силерге. Мен жүрөгүмдө калган, мен жанагыдай орустар айтат го, впечатлительный адаммын да. Бир нерсе болсо, оюма калат дагы, ошол оюма чыкпай жүрө берет. Ошо өрт болду дегенде барып калдым, барсам, менен бул өрттүн айрыкча мына ГСМ боюнча өрттү өтө жакшы билем да. Кайсы маалда жарылат, кайсы маалда күйөт, кайсы маалда токтойт, жана башка болот, баарын билем. Өрт ушу асманга чыгып күйүп атканын мен сразу билдим. Бул өрт өчпөйт. Өчпөгөнүн мен түшүндүм. Бул жөндөн өчпөйт. Бул же күйүп бүтүп өчүш керек, буну токко чектеп гана карап турушубуз керек. Башка айла жок. Анан кийин бирок ошол эле мезгилде мен ушу карап туруп коркуп аттым да, Кудайым ушул жарылып кетпесе экен. Жарылып кетсе ушу балдар эмне болот? Анан өзүм анан ошол жерге барып, кой ушу балдардын жанында турайын деп барып, колума нечеси келбесе деле футболкачамын да. Анча-мынча шлангалар оңдомуш болуп, анча-мынча балдарга кичине дем күч болуп, давай андай кылгыла, мындай кыл, давай алдыга жыл, тияк деп бир пожарный балабыз өрттү өчүрүп аткан болсо, анын артына туруп алып, да бир кадам алдыга жыл, да бир кадам алдыга жыл деп, аны мындай ушинтип турдум да жанында. Ошентип туруп атсам, балдарым келип мени адеп алып чыгып кетет да. Адеп алып чыгып кетет, зордоп сүйлөп, экөө, үчөө, бияга чыгып алып кулагыма айтышат, папа азыр жарылып кетсе не болот, бияга туруңуз деп бир томас алып чыгып кетет, бир дагы бирөөсү алып чыгып кетет. Анан кийин мен ойлоп атам да, бияга чыгып алыпчы. Эми жарылып кетсе не болот деп мени бул жака алып кетип атасыңар. А бул балдар эмне болот жарылып кетсе? Бул балдар не болот? Ошонун түбүндө жүрөт, ошондо 5 мүнөт, 10 метр, 20 метр, 50 метр жүргөн балдар не болот? Не үчүн мен сактанып калышым керек дагы? А бул балдар Кудайга тооба кылдым, бир нерсе болсо, ошол жерде ушундай кырсыкка кабылыш керек. Дейм да балдарды болтур деп алаксытып коюп, кайра башка жагынан айланып дагы кирип кетемин. Бир нерсе болсо дагы мен ушу балдар менен чогуу болоюн депчи. Мен оюм ушу болду. Бир нерсе болсо, капысынан жарылып, өзүм билем жарылышын. Мен билем бул жарылышын, бочканын көбүп атканын билемин. Бочканын ичинде экинчи бочкада. Биринчи бочкага жарылып, солярка агып атат, ал жарылбай турган болду. Солярка агып атат. Экинчи бочка ишип атат. Көпчүлүк балдар анча-мынча балдар аны билбей кетет, мен аны билип атам. Ал көбүп атат, мына жарылат болуп атат. Ошондон кайтпастан балдар иштеп атат, мен дагы билип туруп ошол жерге кирип атам да, атайлапчы. Жарылып кетсе дагы мен ушу балдар менен кетейин. Бир нерсе болсо дагы мен ушу балдардын жанында болоюн.
Эмне үчүн мен бекинип биякта турушум керек, а бул балдар жарылганда ошол жерде жабыр тартыш керек деген ой эч акылыман кетпейт да. Анан мен футбол кеченинен баягы өрт табын билесиңер деп катуу урганда, ушунчалык урганда берки балдар эми формача. Алар канча билинбей катуу урганда ушу отура каласың да. Ошол жердеги пожарный балдардан үстүмө баягы мен сейип коюшат, сууну сейип коюшат. Бул деген, урматтуу туугандар, мен өзүм жөнүндө айткан жокмун, силер жөнүндө айтып атамын. Ушунчалык өмүргө коркунуч келген маалда дагы ошол жердеги өзүңөрдүн кызматыңар милдеттендирген постту таштап кетпестен, ошол жердеги балдар, кой азыр бир нерсе болсо, не болобуз, кой таштайм деп таштап чыгып кетсе, ким сени жок ал жерге барып бир нерсе болду деп түртөт эле. Эч ким түртпөйт эле. Турганыңарга мен силерге ыраазы болдум да, ыраазы болдум. Андан кийин баягы жарылбай турган болуп, жел чыгып кеткенден кийин гана анан барып олтурдум анан. Эми болду эми. Эми Кудай кааласа жарылбайт. Эми Кудай кааласа балдар өздөрү чектеп өзүнүн кызматтарын кылышат. Мен бул жерде чекерек турайын деп барып олтурдум да. Ошондуктан, урматтуу туугандар, ушундай элге, журтка, мамлекетке оор күн башына келген маалда биринчи биз келебиз. Биздин жумушубуз эң благородный, эң элге жакын, эң элге жардам бере турган жумуш ушул. Биз бирөөнү Кудай Аталла кылдым камабайбыз, бирөөнү куугунтуктабайбыз, бирөөнү бир башка иштерди кылдырбайбыз. Биз бир гана нерсебиз сактоо, коргоо, жарган. Ушу үч нерсени аткарабыз. Ошол нерселер кечеги силерди мына биздин Жалал Абад шаарында болгон чоң кырсыкта силердин эрдигиңерди көрсөттү. Бул эрдик эмес эмне? Адам өзүнүн жарылып кетишин, күйүп кетишин, жок болуп кетишин, өмүрүнөн айрылып калышын билип туруп, өзүнүн постун таштабай ошол жерде тургандыгы бул өтө чоң эрдик. Бул чоң эрдик. Биздин Чолпонбай Төлөбердиев төшөк тоскондой эле, Дүйшөнкул Шопоковдай эле, мына биздин Тукубай Тайгараев согушта граната менен өзүн жардырып каза болгондой эле чоң эрдик. Мен дагы бир жолу силерге, урматтуу кызматкерлер, ыраазычылыгын билдиремин. Силердин эрдигиңерге таазим этемин. Силердин кылган ишиңердин өтө элге журтка керектүү экендигин баалайм жана билемин. Рахмат силерге. Рахмат. Ошондой эле ушундай ыраазычылыкты мен мына бийлик ээлерине дагы айтып коеюн, жергиликтүү бийлик органдары. Бул Жалал Абад шаарынын мэриясы. Колунан келген аракетин кылып булар жүрүштү. 1 машина, 2 машина, 5 машина, 10 машина баягы сууларын ташып булар чуркап жүрүштү. Облустук жетекчилик, губернатор баш болуп, рахмат. Облустагы барлык жетекчиликтер, бул оорукананын жетекчиликтери, облустук ички иштер башкармаларынын жетекчиликтери жана башкалар бардыгына ыраазычылык билдиришибиз керек. Андан сырткары өзүбүздүн мына өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот, мына биздин энебиз, бул дагы ошол өзүнүн кызмат ордунда отуруп, кечке чейин ушул өрттү чектөө, сактоо жана ушуну токтотуу боюнча бардык өзүнүн керектүү көрсөтмөлөрүн берип турду. Булардын баарына ыраазычылык билдиребиз. Рахматыбызды айтабыз. Жана мындан ары дагы урматтуу туугандар, силер бар, мамлекет бар. Кыргыз мамлекети, кыргыз эли, кыргыз жери силер бар, сакталып турат. Жана мындан кийин дагы Кудай кааласа болот. Силерде эрки күчтүү, силерде өз ишине берилген, силерде ушул кызматты кылган адамдар болбосо, мамлекет сакталбай калат. Ошондуктан мындан ары дагы ишиңерге ийгиликти каалап, ден соолукту каалап, үй бүлөңөргө тынччылык каалап, Алла Таалам силерге ар дайым жакшылыктарын берсин. Кечээки чоң апаатта бизди сактап калгандай, Алла Таалам ар дайым бизди сактасын. Силерди сактасын, үй бүлөңөрдү сактасын. Рахматымды айтам дагы бир жолу. Рахмат баарыңарга, рахмат. Көз жаман болгонан Кудай буйрса, мына силердин араңарда көпчүлүгүңөр аскер кызматындагы адамдарсыңар, погон тагынып жүргөн адамдарсыңар, элдин ошо кызматта турган адамдарсыңар. Силер дагы кызматты ушуну аткара берсеңер, бир күн болбосо бир күн эл, мамлекет бардыгы билет. Кызматтан кызматка көтөрүлөсүңөр, жакшылап иштейсиңер, ак ниетте болгон негизинен. Жүрөктөгү ниет болсо, ак ниетте болсо, бардык жакшылыктарга жетесиңер. Бирөөң азыр капитан болсоң, бирөөң майор болсоң, бирөөң полковник болсоң, эртең генерал болгула силер дагы. Генералдык ошол погонду
ошол жерге ийниңерге таккан Алла Таалам буйурсун ар бириңерге. Мен силерге дагы бир жолу ачыгын билдиремин. Силердин кылган эмгегиңерге, кылган эрдигиңерге башымды ийип мен силерге рахматымды айтам. Рахмат туугандар, рахмат.